Мен фамилиям Маккамбаев Асламбек Абдуганиевич, Кадамжат сурма комбинатынын тышкы экономикалык байланыш жана материалдык техникалык жактан камсыздоо бөлүмүнүн начальнигимин. Бүгүн ушул кызыгууларга байланыштуу окуунанын тарыхы боюнча кичине айтып бермекчимин. Быйылгы тарых жана маданият жылы айрыкча ушул тарыхка болгон аябай кызыгуулар көбөйүп атат. Анын үстүнөн Окуна кыштагынын тарыхына, негизинен Окуна кыштагынын тарыхына быйыл эле кызыгуулар болгон жок. Көптөн бери эле мындан алдыңдагы жылдардагы, илгерки замандарда да кызыгып келишкен экен. Мисалы, Молла Толубай Газалчы деген чоң атабыз ушул китеп жазган экен. Бул китеп азыр Ошто Мансур Усманалы акабыз тарабынан изилденип каралып атат. Андан дагы кичине алып өзүнүн иштерибизде колдонуп атабыз тарыхыбызга. Андан кийин Молла Сатыбийдин уулу Бегмат Казы чоң атабыз дагы ошол Окунанын тарыхы боюнча кичинекей бир кол жазма жазган экен. Бирок муну издеп таппай атабыз. Бирок мында дагы Окунанын мындан 150 жыл наркы тарыхын жазылып кеткен экен. Андан бери тарыхка кызыккан биздин ушул серепчилер, край таануучулар, Исаков, Талыбагай, Алмаматов, Садыбак Азака, мен болуп ушул мындан башка берги Бостон мечитинин тарыхы деп Мурзажанов Жолболду акабыз жазып кетти. Зардан Эсеналиев Абдулахат ака, ушуга окшогон бир топ кишилер ушул кызыгып Окунанын тарыхы боюнча изилденип ушинтип жазып келе жатабыз. Негизинен эле ушул Окуна деген сөз кайдан пайда болгон? Окуна деген сөз обихана, суусу мол жер деп ушу тажиктин сөзүнөн деп айтылып кетет. Тарыхта, ушул адабияттарда ошентип жазылып кетет. Бирок мындан тышкары жакындан бери ушул Ухана деген сөз дагы көбүрөөк айтылып келе жатат. Ухана деген илгери Окунанын турган жери чер токой болгондуктан уу кылган жер же мергенчилик кылуучу жер болуп, адамдар келип ушул чер токойго келип, анын ичинде илбесиндер, аябай жаныбарлар көп болгон экен. Ошол жерде келип уу кылып кеткен жер деген маани берет деп атат. Андан кийин дагы бир маанисини Айткулуу Укей өзүнүн Аксакал деген китебинде жазып кеткенин билесиздер. Анда Окунаны тепшиге окшогон ушундай жер деп дагы сүрөттөп кеткен. Анын акырында дагы бир төртүнчү маанисини Садыбакас Алмаматов акабыз ушул интернеттерден карап туруп Окуна деген сөз катыраң деген сөздү берип калат окшойт деген ушул маани берип атат. Ушундай төрт өзүнүн ушул мааниси менен болуп атат. Андан тышкары Окуна качан пайда болгон деген жакындан бери суроолор пайда болуп атат. Буга биздин серепчибиз Раматылык Акматов Дыканбай акабыз 1700 жыл нары пайда болгон деген ушул өзүнүн ой жүгүртүүлөрүн жазып кеткен экен. Мен дагы, значит, быйылгы жылы ушул бир китеп бүтүрүп атамын, Окунанын тарыхы деген. Ушул Окунанын тарыхы деген китепте гипотезалар деген өзүнүн бир бөлүмүндө, бирок негизинен айтканда, эгер жакшылап изилдеп көрсө, Окунанын тарыхы ушул Кыргызстандын тарыхы 2200 жылдан кем болбойга ишенип турам. Албетте биз муну изилдеген кишилер баарыбыз тарыхчы эмеспиз. Тарыхчы эмеспиз, жөнөкөй эле ушул серепчи, край таануучу, тарыхка кызыгуучу эле кишилербиз. Эгер жакшылап тарыхчы балдар, тарыхчы кишилер эметсе, бул Окунанын тарыхы аябай көп болот. Мына мен 6 жылдан бери жөн эле айттым го, тарыхчы болбой туруп эле изилденип 500 баракка жакын тарыхый материалдар топтодум, дагы эле топтолуп атат. Буларды дагы быйыл ушул жарыялап китеп кылып чыгарайын деген оюм бар. Бул жерде биздин Окунанын эми кайталап айтыштын кажети жок, бирок айтып кеткенде ушул 5 хан өткөн экен биздин Окунадан. Бир 20дан ашык бий, бир 30га жакын бай, 2-3 датка, паңсаттар, анан башка көптөгөн ушул алдыңкы кишилер өткөн.